мага айтып турат. Берип койбойсуңбу? Бар гол сенде депчи. Давай мындай кыл, тиндей кыл деп. Ак өлкөдө эң кичүүсүмүн да мен үйдүн, анан ак өлкөдө чоңойдук, ошол үйдө чоңойдук. Анан чопа бир күнү экөөбүз жаңы үйлөнүп 1 жыл болуп калган кез. Самат үйдү байкеңе эле берип койбойсуңбу депчи. Ойлоп атканбыз эми баягы сатып. Чоң тамды алчы, ата энебизден калган. Анан 2 үй алалы деп ойлоп аткам. Десем, берип эле койбойсуңбу байкеңе? Кийин келип турбабыз биз дагы. Өзүң чоңойгон үй. Давай 0дон баштайлы экөөбүз. Жүр кеттик квартирага. 0дон баштап жасайбыз. Деген нерсе мага аябай бир чоң мотивация берди да. Сүйүнүп эле анан көчүп кеттик. Өзүбүзчө катыбызды кылалы деп анан канча 1 жылдай убакытта квартира алып жашап жүрүп анан кийин ошол жубайымдын пейилине дагы, өзүмдүн пейилиме дагы Кудай тааланын берген мүмкүнчүлүктөрүнө дагы аябай ыраазы болуп